Качан эле мен чортаманды ойночу элем. Момтуп эле чийип салды. Чынын айтканда могулардын баарынын колунда чоң ойдум окшойт. Чеченияң жаман экен билбей койдум. Эмне кыласың деди. Болду. Бар экен бизде. Келечек бар экен, артисттерибизде бар экен деп. Даяр эмес келиптир дептир Асылбек. Бул жерде музей Фрунзе турбайбы? Эски театр ошол жерде болчу. Чорагай, О, 2026-жылы, Кудай буйрса, ушул Кыргыз Улуттук академиялык драма театрына 100 жыл болот экен. Ошол 100 жылдыктын алкагында бул музей бөлүмү сиздердин, биздин заманыбыздын азыркы учурдагы залкарларынын жаш кездериндеги сүрөттөрүн чогултуп, дал ушундай папкаларын өзүнчө ачып, анан сүрөттөрүңүздөрдү, жаш кезиңиздерди көрүп, мындай эйфория болсун деп ушул рубриканы ачканбыз да. туура. Алдыңызда мына сиздин жаш кезиңиздеги сүрөттөр турат, ошол учурларга бир барып келели. Эми бул баягы мен жетилип студияны бүтүп, тиги актерлук составка кошулгандагы сүрөттөр турбайбы? А негизинен мен 10 жашыма киргем театрга. Анткени тиги эл артист Асанкул Осмонов менин агам болот. Баягы документальный андай эмне кинолордун баарын эле айтып жүрөм. Түшүп та калган. Ошол агамдын колунда чоңойганда могу жерде музей Фрунзе турбайбы? Эски театр ошол жерде болчу. Бир чакан, бир 300 киши баткандай бир өзүнчө бир чакан татынакай театр болчу. Көнүгү аншлак да. Эми 300 анда ал жылдары 65 ошол жылдары болсо керек. Анан залкарлардын баары ошол жерде. Мен кичинекеймин, мен уже театрдын баласындай көрүшөбүздөр. Чынын айтканда могулардын баарынын колунда чоң ойдум окшойт. Ой, өзүбүздүн бала дешип баары тең. Анан балдардын эпизоду болуп калса келип катышчубуз. Ошол жылдары Мукемдин жанагы Атанын тагдыры дегендеги спектаклинде сүйүнчү чоң ата сүйүнчү деп балдар чыкчу да. Ошондо кээде тиги Бакыт чыгат, Рыскулдун баласы, кээде мен чыгам, кээде Сулпу чыгат. Райма болсо роль ойноп калган уже. Эми алар улуу болчу да бизден. Ошентип бала чагым ушул мына могу жерде көрүнүп турат го. Музей Фрунзе деп бир этаж музей болчу. Мындай чоң элек болчу. Анан алма өсөрүлө бир короосунда. Анан алмасын акырын көгөрүп турганда эле үзүп директори жакшы эже болчу. Ай балдар бул өссүн. Анан тигиндей мындай. А бизге көбү жакшы болчу деп. Ошондой жаш кезек өттү. Анан бул театр заңгырап курулду. Биз чоңойдук. Дайыма эсимде алар чогуу жүргөн бала чак эсте да. Бул жерден көрүнүп турат, кээде терезеге барып туруп, могу жерде театр бар эле деп кадимкидей элестейсиң да ошолордун баарын тең. Ошолордун короосунда Берип калдыңыз. Анан жүрдүк, абама үй беришти 3-чү микрорайондан. Ошондо микрорайон жаңы курулуп аткан. Анан оюмда турат да. Анан эмне кылсам деп, анан окууга өтпөйсүң беле, 8-класс бүткөндө эле баягы строительный техникум бар экен. Анан ошол жака тапшырдым. Анткени баягы каникул сайын айлыга барып, анан баягы сокмо менен анда там салыш айлыбызды барды. Анан курулуш жагы да жакшы окшойт деп. Азыр да почерким жаман. Кол койсом дагы момтуп тиги орустар айткандай курицыны лапы дейт. А эмнеге дароо театрга эмес агай? Болбой кошту да тигилер. Болду деп. 8 бүткөндө эле буяк тияк деп анан ПГС деген промышленный гражданский строительство деген факультет бар экен. Почерким азыр да жаман. Ал жерде черчение деген сабагы бар экен. Бир жолу ушу баягы немени берди тиги тапшырманы. Чийип атам,
чийип атам. Анан өткөрөсүң да аны. Анан момтуп эле чийип салды. Эмне мен таң аткыча почерким да жаман деп айтпадым, бир кол койгону да жаман болчу. Анан эгерде сен 1 миллиметр момундай фундаментин фасадын моорикиндей кылып тартып койсо, эгерде бул өтүп калса билесиңби канча материалдык чыгым болмок деп эле момтуп салды. Мен дагы момтуп тытып туруп кетип калдым. Анан абам айтат, эми эмне кыласың деди. Эми деп эметсем эле ошондо жаштар Ала Тоо кинотеатрында көп жүрчүбүз. Анткени буягында жемпет бар болчу. Анан ал жерде кыздар ошондо жемпетти кызыктай кайтарчу экен да. Ондон кийин да жаап салчу, темир дарбазасы бар. А биз болсо акырын баары тешик таап, кыздар менен чакырып кино барчубуз баарыбыз да. Окуудан чыгып калдыңызбы анан жана айырып салгандан кийин? Чеченияны. Кетип калдым да. Анан строительныйды окубай калган турбайсыңбы деди абам. Чеченияң жаман экен билбей койдум. Эми эмне кыласың деди. Көрөм да деп тиги жерден Ала Тоонун астында жүрөбүз да шалман болуп. Анан бир эки жигит эле келди. Бирөө неме жигит эле да бизден улуураак болчу бирок. Келип эле деп анан узун бойлуу жаштар болчубуз да. Биз ушундай кыргыз фильмденбиз. Дегенде тааныштарым бар да, баягы мурун Космонавттар көчөсүндө түшүп жүргөм 10 жашымда. Анан билем, эртең келгилечи деди. Алый Макиси Куле деген кинону жигиттерди издеп жүрүптүр да. А биз баягы сынга бойлуу баягы спортсмендер да бар, баарыбыз бардык. Тандап алды. Деп баягы эски кинонун сезими кайра козголду окшойт. Деп эле анан күнүгө эле темирге барамай. Жардамчы болбоймбу, табайын эмне деп жап. Деп анан примеркага калып барды, там костюмдарды тигишти, тигинде эмне. Абам баягы, эмне кыласың эми? Техникум таштапсың. Эми эмне кыласың? Киного кетип атам дедим. Кино бүттү. Жигиттерди ойнодук, баягы Алматтын жигити, Атжандар, Сару Покровка деген көлдүн немеси, режиссерлорго жардам берип жүрдүк букеге. Массовка чыгып. Дархан, Сару, Талап деген көлдүк жокпу бар? Ошо бүт ошол айылдан келип чогултуп жүрдүк. Бир рота погран заставадан келген, Москвадан. Кавалерийский полк экен. Өздөрүнүн аттары менен келбейби. Анан биз Калматтын жигиттерибиз. Кыргыз аттар баягы. Тигилерге минсек эле айланайын, алар командага көнгөн экен. Мынтсекти болду. Баягы кыргыз билесиң да, атка кандай чапкылап баспай калышты да. Кавалерияны. Алардын командири келип даттанбай кой, бул болбойт экен деп. Өлүп калат да бул. Көрсө алды Ватерлоо деген киного түшкөн аттар экен. Война и мир дегенге түшкөн аттар экен, баягы командага көнгөн да. А биз урганыбыз бар, команданы өзүбүз беребиз да. Атка да команда бересиң, налево, направо деген. Урчубуз келип. Баспай калды, не надо. Болот байга дагы ичинен күлөт келип, бир четте разы болот да, бир четти эме болуп. Анан ушундай бизде жигиттер деп кайра деп көп жардам бердик ошо өзүбүз эле. Кинонун съемкасы бүткөндөн кийин анан эмне кылдыңыз? Анан эмне кыласың деди абам. Мына бүттү, дагы бош көчө таптайсыңбы дегендей маанинде айтты да. Анан Кудай жалгап Төлөмүш байке чакырып калды. Сен жакшы бала экенсиң тигинде. Анткени Космонавттар көчөсүндө анын ниниси менен кошо түшкөм. Биз тиги Төлөш деген ниниси бар болчу. Төлөмүш байка звукооператор болчу ошондо. Эми биз кичинекейбиз, тентек кылбагыла, тигиндей мындай деп, баягы агалык мээримде кармачу да. Анан мындан билем деп. Уркуяда бир Бердалы деген роль бар.
вот ошону пробовать этип антөнүн Баткенге айдатып барыбызды. Кетип атам дедим, абам эмне кылган ата? Съемкага кетип атам. Сөзүм мындай чыгып калды да, ишсиз калган жокмун деп. Баткенде жүрдүк Уркуяны тартып. Эмне кыласың деди Уркуядан кийин. Кудай жалгап бизде студия ачылып калды. Директор Галина Ибраева деген апабыздай болуп калды ошо киши. Өттү окуттула деп. Мастерстводон Афележе бар деген. Ой, мына мастерствону ошондон алдык окшойт, Эгемберди экөөбүз. Ошондо бул азыркы училищанын Биринчибиз. бүтүрүүчүлөрү экенсиздер, э? 2 эле жыл болчу анда. Эгемберди, мен, Анара Сыдыгалиева. Вот биринчи выпуск ошолор болдук да. Ишилип ошол учурдагы педагогдорубуз мыкты окшойт да. Баягы окууга кабыл алганда кадимки экзамен берип, вокалдан Мойдунуп Эрмекбай экөөбүзчү. Рештен Галина апа өзү берчү. Мастерстводон биздин мастерибиз Афележе болду. Ошентип анан алардын арбагы колдоп келатабыз. Анан студиянын бүткөндөн кийин театрга кирип кеттиңиз агай. Сразу эле алышты. Мени Киргенде биринчи ролуңуз кайсы болду агай? Сафроновдун Наследство деген спектаклин Афележе өзү койду. Бар. Абир кечирбейт спектакли да. Бул ошол күндөн ушул күнгө чейин жүрүп келатат. Кызыгы өзүңүз башкы каарманды ойноп, азыр бул тикмечи Белек аба. Табал дейт. Бул деген биз так ошондо биринчиси коюлганда Токомдун Абдумамут ушундай көңүл бурчу да жаштарга. Атабыздай болчу да. Үй жок, кирбеген жерге кирип, айлыктар момундай экен деп, айлыктарга чоңойткондой аталык камкордор ушул киши аябай көп неметти да. Табал дейт аксакалдар булар атабыздай болуп калган. Анан Белек абаны ойнойт. Буга чейинкисин көргөм, Арсен Убралиев Нурдинди ойноптур. Усупбеков берки досум Масадык. Биринчи ойногондор ошолор, андан кийин сиздер, э? Биз үчүнчү. Үчүнчүсүдөрбү? Бул Абир кечирбейт. Бирок экинчи менен кошо аралаштык да, Эшимбек кошулду бизге. Шайыргүлдү ойногон тиги эжелер. Морегил болсо керек. Ой, Эшимбек бекен? Жок, бул ким экен? Бул Далбаев экен, профессорду ойнойт. Профессор го. Кийин Козукеев, Азим Радилаевдер ойногон экен. Ооба. Бул муундан муунга өтүп келе жаткан спектакль. Ошол да баягы азыр эмгиче ойноп келатпайсызбы? Азыр тиги тикмечи Белек абаны сиз ойноп ошо буга жеттик. Ошон үчүн да классика дейт турбайбы? Өчпөйт экен да. Жакшы классика баягы түбөлүк жашайт деп. Анан Жамал эже менен дагы Бул Олжобай менен Кишимжан ойноп турсуз. Орус классикасынан аке. Жанагы Островскийдин Безвини виноваты күнөөс күнөөлөрдү койду, Низнамовду ойногон. Эми ал спектакль абдан татаал, оор спектакль да, мындай Кручинаны кийин ойнодук. Ошондо ушундай ыза болдум да, ушундай спектакль деп анан тем более Низнамов өзүмдүн башыман өткөндөй болду да. Мен деле баягы өз эне атамдан неметип анан тиги абамдын колунда чоңойдум да. Анан ошолор чутуп эметип анан кетти жаш. Баягы адам момундай бук болуп ыйлаган жаман экен, сөзүң калып калат экен. Деп эркелер чуркап келип деп спектаклдин үстүнө спектакль болду да. Бүттү. Анда Дыйканбаев болчу, башкы режиссерибиз. Өзү эле болуп туруп келип болду. Бар экен бизде. Келечек бар экен, артисттерибизде бар экен деп албай ушуну эметип атат. Анан
Ошон менен кеттик. Момунда болсо агай айтып турган түндө спектакль окшойт э? Ой, бул спектакль мунун Мустай Каримдики да. Ооба. Бул спектакльди Свердлов киностудиясы тартты да. Киносунда да ушуну ойнодум. Ночь лунного затмения деп. СССРдин эл артисткасы Башкырка Мубаракова деген бар экен. Белгилүү актриса келип кеткен бизге дагы алар келип. Ал энемди ойноду Таңгабикени. А бул жерде болсо Дулатова апабыз ойногон. Таңгабикени. Ой, катырган да. Мугалимде болду дагы. Зубаржат болсо Гүлсара. А тиякта кинодо болсо өзбектин актрисасы белгилүү киноактриса Камбарова Диларом деген. Зубаржат болду. Шафакты болсо бул жерде Жамал эже ойноду. Сейдакматова. А тиякта болсо Наташа кинодо Аримбасарова. Агай анан ошол маалда киного да аралашып калып экөөнү бирдей алып кеткен турбайсызбы э? Ооба. Көчө фильмиңиз өзгөчө. Көчө жаңы ошондон кийин келдим да театрга. Ошону тартылгандан кийин келдиңиз. Экөөнү бирдей катар алып кете бердиңиз. Жок, кино анда азыркыдай эле шарт эмес да. Узак. Кино, ой, бир кино где-то бир эгерде чоң кино болсо 1 жылдай бүтчү да. Анда азыркыдай моорикиндей жок, бул коюп койгондон кетип калып атпайбы чатышканы. Жобай менен Кишимжан жөнүндө айтсаңыз агай. Эми Чап-чаш кезиңизге канчада элеңиз ушунда агай? бул кийин эле болду окшойт. Замирде ойноду да. Замир менен Сайра ойношту. Сен улуусуң деп бияка кошуп койду мени. Эже баарына кызык. Биз ошондой баягы сураматылык биринчи жеңеңер менен өкүл ата кылганбызбы? Өкүл энемде болуп калды да. Өкүл энеңиз менен ойноп турсуздар да? Кишимжан кылдым өкүл энемде. Сонун агай, сонун. Бул болсо неме экен? Алда жаш жубайлар. Багратион. Тынара бул менин сүйгөнүм. Немеде. Бул Асылбекте. Ооба. Бул Азат. Азат ойногон. Ой, мооригил фаен терезелери сынганда муну койгондо. Эл аншлаг болуп, кимдей неметип, анан тарсылдатып деп баягы клубка келгенде эле келишти. Терезелери милициялар кайтарып 10 күн аншлаг болгондо. Эсептеп турушубуз. Так, мен бир ханды ойноп турмун. Качан эле мен Чортаманды ойночу элем. Рахмат агай. Спектакль учурундагы агай жакшы бир кызыктуу окуялардан айтпайсызбы? Кайсы Нурдинди чыгарып атканда балким бир окуя болгон. Нурдинди ойноп атабыз. Анан баягы мен капа болуп келип Массадыкнага келет да, мен ресторанда отурам да ичип. Кызуу отурсам анан реквизит Тетя Галя дегендер бар болчу да. Алар что-то не грустишь иштейт. Тетя Галя, она, да вот что-то грусть не идет. Сейчас загрустишь такой. Анан мындай куюп коюшуптур. Анан мен баягы мынтип отурганда эле Замир келет. Масадыкты ойноп атат да. Келип эле, Нурдин, тиякта күтүп атышпайбы тойго? Эмне деп туруп баягы тартып экен. Ай, сууңардан дагы куюп койгулачы. Сиз ошентип ичпей калдыңызбы?
Daha kuydurup atpayбы. Замерчи. Жүр кеттик. Аны дагы суу сап келдим, ичип алган. Мен боюнча калып. Тиги өзгөчө жанагы Олжобай менен Кишимжан болот го. Мени байлап сабаган жерлери бар да. Ол Асылбек тигилер Кудай бербеди. Ай менден болот, менден болот. Адимкидер ургулачу да. Ай мен бүтсүн анан мен бастабы деп. Бир күнү койбой койдум. Бияка китептерди салып алдым да. Даяр эмес келиптир дептир Асылбек. Агай узак өмүр каалайбыз. Рахмат. Келтиргениңизге рахмат. Ушул театрдын 100 жылдыгында Кудай буйрса төрүбүздүн көркү болуп отуруп, ушул жараткан образдарыңыздар жөнүндө ошол жаштарга насаат кылып айтып, ар дайым жап жаш боюнча жүрө бериңиз.